Bir günü kechinde belgilүү аалым Малик бин Динар үйүнүн bir бурчунда тахажжуд намазын окуп отурса, ачык турган терезесинен ууру кирип, үй ичин тинте баштайт. Малик бин Динар эл арасында кадыр барктуу адам болгону менен жарытылуу деле эч нерсеси жок болчу. Ууру ары бери үйдү тинтип, колго урунаар эч нерсе таппайт да, бурчта отурган аалымды кандайдыр бир буюмга деп ойлоп жанына келет. Малик бин Динар жанына келген ууруга карап, «Ассаламу алейкум» дейт. Ууру чочуп кетет. Бирок кайра артка кайтууга кеч болуп калганын түшүнөт да, «Ва алейкум ассалам» деп алек алат. «Келиңиз таксырым. Жакшы келдиңиз. Бир азга сүйлөшүп отуралы» деп Малик ууруну жанына отургузат. Ууру өтө ыңгайсыз абалда калганына карабастан, аалымдын жанына отурат. Малик бин Динар куттуу үйдөн куру чыкпайт дейт да, өзүнүн башындагы топусун алып, уурунун башына кийгизип, «Сиз издегениңизди таппай калдыңыз. Эми бул жерден куру чыкканыңыз жарабас. Жок дегенде мени менен 2 рекет намаз окуй кетиңиз». Аалымдын жылуу мамилеси, таасирдүү сөзү, баарынан да сөз менен айта алгыс жупунулугу уурунун жүрөгүн жибитти. «Мени кечирип коюңуз» деп башын ийип кечирим сурамакчы болду. Малик аны ийнинен түртүп өйдө кылды да, «Менден кечирим суроонун кажети жок. Тескерисинче, сиз мени кечирип коюңуз. Издегениңизди таппай убара болуп жатканыңызда өзүмдү абдан ыңгайсыз сездим» дейт. Анан туруп барып кумганга суу куюп ууруга караматты. Ууру даарат алып келип, Маликтин жанында 2 рекет намаз окуду. Намаз окулуп бүткөн соң Маликке кайрылып, «Дагы 2 рекет намаз окусам уруксатпы?» деп сурады. «Каалаганыңызча окуй бериңиз» деп жооп берди Малик. Ошентип экөө таң атканча намаз окуп чыгышты. Эртеси ууру уурулуктан тооба кылгандыгын, эми экинчи мындай жолго барбастыгын айтып, аалымга ыраазычылык билдирип чыгып кетти. Арадан бир канча күн өткөндө, уурунун көптөн бери жумушка чыкпай калганына таңданган эски досторунун бири ага жолугуп, «Сен эмне кен таап алдыңбы? Жумушка чыкпай калдың?» деп сурайт. «Ооба, кара курсакты тойгузчу кен эмес. Жан дүйнөнү жандантчу кенди таап алдым. Эгер кааласаң, сага даны көрсөтүп коем» деди. Досу жакшы түшүнбөй калса да, кандайдыр бир нерседен үмүт кылып макул болду. «Макул, мага да көрсөт. Бүгүн түн ичинде Малик бин Динардын үйүнө барсаң, ошол жерден баарын табасың» дейт. Ооба, урматтуу мусулман бир туугандарым. Намаз тынчтыктын, бейпилдиктин негизи. Ошол үчүн Куранда бир Кудайга ишенүү келмесинен кийинки маанилүү ибадат катары намаз эсептелет. Алла Таала Курани Керимде «Вастаину бис-сабри вас-салах, ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин. Садакаллахул азим». Сабыр кылуу жана намаз окуу менен жардам, кубат алгыла. Албетте бул оор, бирок Аллахтан корккондор үчүн жеңил эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бактысы көзүнүн нуру намаз болчу. Көңүлү чөксө, «Билал, бизди намаз менен рахаттандыр» деп азан айтуусун өтүнөт эле. Айтаарым, намазыңды убагында оку. Болгон дитиң менен берилип оку. Сүннөт, адептерин так сактап оку. Жараткандан коркуп оку. Намаз убагына бекем бол. Азан үнүн угаар замат жолугушууң болобу, жазууң болобу. Кыскасы, кандай зарыл жумушуң болбосун, дароо токтотуп намазга шашыл. Оболу намазга бекем бол. Ал эми башка иштериң өзүнөн өзү калыбына келет. Намаз эшигин кенен ачсаң, ырыскы, бакты Таала эшиги өзү ачылат. Дайыма даражасы бийик болгон улуу Аллах Таала сага жардамчы болот. Намазга тур, жүрөгүңдү бошот. Анткени сен жаратканга жалбарасың. Жүрөгүңдү күнүнө 5 жолу күнөө катадан арылтып, тазалоочу руханий дарыянын тунук суусу менен жууп көркүнө чыгар. Намаз окуучуларга жеңиш, бешенесин саждага коюучуларга кубаныч, белин ийип рүкү кылуучуларга бейиш болсун.